ачык эле айтсак, мамлекет бааны текшере албайт. Кайсы ошо арендодатель канчага берип атат, аны биз текшере албайбыз. Чындыгында мамлекетте андай дагы күч жок да. Ар бир квартираны аралап, эмне кылып атышат, канча баа менен берип атат, аны биз текшере албайбыз. Мен бир нерсени айтып атам, бүт баары негизи салыкты төлөш керек. Салыкты төлөсө, анда алар сөзсүз договорду түзөт. Договорду уже мөөнөттүү бүт баарын жазса болот. Канчага аренданы алып атат. Анын ушундай болгондо эч ким келип алып, Мыктыбек сен чык, Иванов кирет деп, ушундай эч ким айта албайт да. Себеби договор бар. Договорду сактабаса, анда сотко берип, ошол компенсацияны ала алса болот да. Азырынча чындыгында эч кимде мындай көбүнчө договорсуз мындай арендага алып жашап атышат. Балким ушул жогорку кеңеш өзү мыйзам долбоорун иштеп чыгып бир мыйзамдар бар. Бизде жарандык кодекс бар. Бул кодекс менен негизинде иштесе болот. Бизде бир эле проблема бул салыктардын ставкалары өтө чоң болуп, ошон үчүн көбүнчө экономикада жүрүшөт да. Арендага берсе дагы, бирок салыкты төлөбөй жүрүшөт. Ошон үчүн алар договорду даже түзгөнгө коркуп атышат. Бул маселе туура көтөрүп атасыздар, бирок күнөө кимде? Күнөөнү табыш керек да. Күнөө жанагы квартира болобу, ошо батир болобу, үй болобу, ошолордун өзүндө. Себеби эгерде келишими болсо, мисалы келишим түзүп, 1 жылга деп, мөөнөтүн айтып, 2 жылга, 3 жылга деп келишим түзсө, анда баасын өзгөртө албайт. Ошо келишимди көрсөтүш керек да. Ошон үчүн бул негизи ката ошо эмеден кеткенде биздин өзүбүздүн мындай кайдыгерлик менен жүргөнүбүз ошо чыгып атат да. Себеби азыркы шартта ошо батирлерин берген ээлери дагы бир четинен пайдаланып жатат да. Ачык элечи пайдаланып жатат. Шартка жараша ошо карабайм, мисалы мага эле кече Түркиядан bir konoktор geldiler, bir konok. Oşo Batiriz'de biz bir gününe 5.000 garan zor oturduk. Tak. Oşon için men aytatan şu bu mesele şartqa jaraşa oşo alar пайдаланып жатат. Бирок ошо менен кошо ал жанагы азыр батирлер тапшырган адамдар барды салыгын төлөш керек. Ошону текшериш керек, караш керек. Ошондо гана ошол биз калыстыкка келебиз деген сөз да. Антимонополдук биздин ошол комитетибиз мындай түздөн түз таасир кыла алат, бирок негизи чектеши мүмкүн. Эгерде абдан эле жогору кетсе, чектеши мүмкүн. Керек болсо бизге келип, ушул мыйзамдын долбоорун киргизип, биз ошол мыйзамды кабыл алып беребиз, проблема жок.